Кызым, мына окууну бүтүп жатасың. Анан ушинтип медсестра болуп иштейсиңби? Медсестралар жарыбаган 5000 сом алып иштешет экен. Assalamu alaikum урматтуу көрүүчүлөр, сиздер көрүп жаткан чоң суроо долбоору жана мен анын алып баруучусу Айбек Бекчемиров. Бул чыгарылышта Кыргызстанда канча айлыкка жакшы жашаса болот деген суроону узатмакчыбыз. Алдыңкы мүнөттөрдө сонун жоопторду көрмөкчүсүздөр. Даяр болсоңуздар, кеттик. Саламатсызбы? Кыргызстанда канча айлыкка жакшы жашаса болот? 60-70 миңге. Сиздин кесибиңиз боюнча кимсиз? Экономист. Экономист. Сиз канча айлык аласыз? Тоже аз эле. 25 миң. 25 миң сизге жетпейт. Жетпейт. Кээ бир кесиптер бар. Кээ бир кесиптерде 5 миң, 6 миң алган айлыктар бар. Аларга көз карашыңыз кандай? Жаман көз карашым. 60-70 миң болсо сизге баарына жетет. Баскан турганга, карманный расходторго, анан бир нерсе буюмдарды алганга, продукты, тамак ашка, Ооба, Кыргызстандын ичинен жетет го. 50 миңге. 100 миңге чейин. Сиздин айлыгыңыз канча? Меники аз эле. 15. Демек ал айлык сизге жетпейт. Жетпейт мага. 50 миң айлыкка иштесеңиз сизге баарына жетет. Жакшы жашоого. Бардыгына жетпесе да, бирок бир аз жакшыраак жашаганга жетет болуш керек. Мисалы канча? 30, 40, 50, 100 миң болсочу? 100 миң болсо андан да сонун болмок. 20 миң го, наверное. 30. Среднем 30. 50 миң. 50 миң. 20 миң, 30 миң, 50 миң. Эгерде сыр болбосо, ал акчаны сиздер эмнеге коротосуздар? Азыр эми бардык нерсе кымбат. Ал 30 миң деле биз айтып атабыз да, 30 миң деп, ал эч нерсеге жетпейт. Жол кире деген бар, питание, проживание, аны бул ичкен жегениң этого даже не хватает, но эми эптеп жеткирип жүрөбүз. Айлыгыбызды. Ооба, ошол үчүн 50. Мейли, 30 миң орто эсеп менен, Орто эсеп менен 30 миң. Аны сиздер жалгыз адамгабы же үй бүлөгө жеткирсе болобу? Жалгыз адамга эле го дейм. Билбейм, эркек киши болсо ал. Мисалы үчүн моя средняя зарплата от 30 до 40, да? Бирок ал деле жетпейт мага. Анткени ооба да, кыздарга. Сиздер канча айлык алууну самайт элеңиздер? Канча айлык болсо идеал деп ойлойт элеңиздер? Если 50-ден даже выше могу сказать. Если прям я ничем не буду нуждаться десең, то еще больше надо зарабатывать. Примерно. От 50 до 70. 100 и выше болсочу? 100 и выше болсо, это вообще круто было. Это ты можешь еще помогать своей семье, чтобы они ни в чем не нуждались. Чоң, сиздин оюңуз? Менин оюм ошо 50 миң го дейм, наверное. Ошол жакшы. Сиздики скромно эле, 50 миң эле. Мейли, сиздики чоңуз? 50 миң меники деле. 50 миң башында эле айткам мен 50 миң деп. Эми акыркы суроо ошо 50 миң деп коелу. 50 миңди сиздер эмнеге коротосуздар? Кийимибизге, окуп атышыбызга, кыздар менен чыкканга. Кыздар деген кийим эле го только. Анан деген барыш керек, ушинтип жолугуп жүрүш керек, киного барыш керек ошол. Киного, кийимге, шуба, айфон, Единица о, такси. Единицага канча кетет? Жумасына 135 дейм. Мен оюмча биринчиден ал кайсы аймакта жашаганыңыздан эметет. Көз каранды, шаарда мисалы 50 миң алсаң жакшы деп ойломокмун. Айыл жакта жашасаң 30 миң, 20 миң алсаң жетет деп ойлойм. Сиз студентсизби же иштейсизби? Мен азыр иштейм. Сиздин сыр болбосо айлыгыңыз канча азыркы жумушуңуздагы? 30 миң. 30 миң демек сизге бир аз жетпей калат экен, шаарда турасыз да? Бир аз жетпей калат. Кыргызстанда 20 миңге го. 20 миң демек сизге жетет. Жетет. Бир айга аны эмнеге коротосуз? Өзүм керегиме коротмокмун. Тамак ашма, кийимге чейин. Сиз үй бүлөлүүсүзбү? Жок. Бойдоксуз, студент. Студентке демек 20 миң жетет. Ооба. Тамак ашка, жүргөн турганга, кийингенге. Контрактты өзүңүз төлөйсүзбү? Жок, үйдөгүлөр. Ата-энем төлөйт. Эми бул азыркы мезгилде Кыргызстанга 25-30 миң сом бул орто
жашоону камсыз кылат да. Андан төмөнүрөөк айлык бул уже талаш тартыш болуп калат. Анан өзүңүздөр билесиңер, 5000 сом алгандар бар, 10.000 сом алгандар бар. Ачыгын айтыш керек, баягы элдин арасында жүргөндө көрүнүп, билинип калат экен. Бул айлык тартыш жетишпейт. Анан билбейм, биздин атка минерлер, жетекчилер эмнени ойлошот, мен билбейм. Азыркы абалды көрүп атасыңар. Экономика туңгуюкка түшүп, бийик аскадан кулап кетти. Эми аны кайра кантип алып чыгат билбейбиз. Кимиси алып чыгат, кандай кылып алып чыгат деген үмүт жок. Азыр көрүп атабыз, эмне талаш тартыш болуп атат, эмнени талашып атышат, кайра эле баягы кадровый саясат кандай жүрүп атат көрүп атабыз. Кайра эле баягы тааныштары келип атат, кайра эле баягы интригалар көбөйүп атат да. Элди ойлогон биздин жетекчилерден бирөө да жок. Оппозициясы дагы, позициясы дагы. Менин оюм ушундай жейт. Түшүнүктүү байке, сиздин оюңуз боюнча 25.000, 30.000 айлык бул орто эсеп. Тамак аш, кийим кече, андай-мындай майда чүйдө расходторго биздин менталитетке жараша той топурлар болуп калат. Ошол учурда жетпей калат, Жетпейт. Эми андай той топурларга бул 30.000, 25.000 деле жетпейт. Кыргызда билесиңер да бар, жамандык, жакшылык деген бул илгертеден ата бабадан калган салт. Андай нерселерге катышпай койсо да болбойт. Ошол менин айтарым. Чоң рахмат. Эжеке, сиздин оюңуз боюнча канча айлыкка жакшы жашоо болот Кыргызстанда? Көз бир кишибиз, оюбуз бирдей эле. Менин оюм вообще эле 50.000 алсаң, мындай кичине кененирээк ишке басасың да, базарга кененирээк барып, жоктон эле бир пакетти толтура ала аласың. Неберелерге бирдеке аласың кененирээк. Мындай азыр. Сиздер азыр иштейсиздерби же пенсионерлерсиздер? Иштейм, мен иштейм. Иштейсиз. Айлык эгерде сыр болбосо, айлык маянаңыз канча? Айлыгым 10.000ден эле кичине ашат. Анткени себеби мен мугалиммин да. Ошол анан көп нерсеге жетпейт. Эгерде сиздин эркиңиз болсо, мугалимдердин айлыгын канча миңге көтөрүп берет элеңиз? Менин эрким болсо, мугалимдердин айлыгын азыр долларлар менен келгенде $1000 кылып, жөн эле $1000 кылмакмын. Особенно начальный класстын мугалимдерин окуйт. Демек сиз начальный класстарга, баштапкы класстарга сабак бересиз? Маселен, чоң эле класстарга, бирок баштаган класстардын мугалимдеринин эмгегин аябай билем да. Көрүп жүрөм да, ошондуктан айтып атам да. Ошондуктан биз жакта иштегендер барып министерствого отуруп кичине биздин көйгөйүбүздү билсе, аябай жакшы болмок деп ойлойм да. Чоң рахмат, ишиңиздерге ийгилик. Примерно мен азыр үйлөнгөн эмесмин. Өзүм үчүн где-то 25.000 болсо нормально болот да. Жалгыз башыңызга 25.000 жетет. Эгерде үйлөнсөңүз канча табышыңыз керек? Семьям менен болсо где-то бир 40.000, 35-40.000 болсо нормально болот ойлойм да. Сиз азыркы иштеп жаткан жумушуңуздагы айлык канча? Мен азыр иштеп жүрөм, жумуш издеп жүрөм, вообще жумуш жок. Азыр жумуш жок. Сиздин үй бүлөңүздө канча киши? Ошонун баарын бир айлык расходу канча? Биздин үй бүлөдө 4 кишибиз. Бир айлык. Канча киши иштейт? Бизде канча иш иштейт? Бизде иштебейт эч ким. Эч ким иштебейт. Айылда турасыздар, бүт баары малдан, сүттөн, мал чарбачылык менен, дыйканчылык менен. Дыйканчылык менен ооба. Жерден эле чыгат экен. Кандайсыз? Жерден эле дыйканчылыктан эле чыгат өзү. Жакшы. Эң идеальный вариант сиздин оюңузча ушунча айлык болсо жакшы жашамакпыз деген сумма. Канча көп болсо ошончо жакшы дегенде, бирок миллион. Жөө миллион. Неме да? Мындай гос жумуштарда болсо, где-то 50.000 болсо нормально болот го дейм. Где-то Кыргызстан болсо 30 болуп жакшы нормально. Бир айга да нормально. Демек 30.000 сизге жетет. Мага жетет, ооба. Жалгыз өзүңүзгө же үй бүлөңүз мененби? Өзүмө жетет, ооба. Сиз 30.000ди эмнеге коротосуз? Тамак аш, питание. Бир айда 30.000 өзү эле тамак ашыңызга кетип калат. А кийим кече баскан турганчы? Ошолор ошону эле. Баары ичинде 30.000 жетет. Сиз студентсизби же иштейсизби? Студент. Студентсиз, а контракт кандай болуп калат? 6.000. 6.000? Баардыгы ичинде демек 30.000 сизге жетет. Ооба. Всё, чоң рахмат, ийгилик. Саламатсызбы? По-моему, 50 тысяч. 50.000ге жакшы жашаса болот. 50.000ге эмнеге коротосуз 50.000 сомду сиз? Ну, эми азыр мен семейный болбогондуктан за проживание, обучение и там ары бир баскан мал болуш керек, по-моему. Мейли, квартирага 15.000 короттуңуз. 10.000 тамак ашка короттуңуз.
дагы бир 10 миң кийимге короттуңуз. Итого 35 миң кетти. Калган 15 миңди эмне кыласыз? Эми ата-энеме деле жардам берем. Ата-энеме жардам берип, калганын чөнтөгүмө деле салып коймокмун, керек болот болуш керек. Мейли, 10 миң кийимди алып салалы, же сиз ай сайын кийинесизби? Ай сайын кийинбейм. Сезон менен, Да, сезон по сезону. Мейли, калган 15 миңди мисалы тоналка, косметика, туулган күн андайларга иштетесизби? Жок. Ата-энеге жардам бересиз? Ооба, ата-энеме жардам бермекмин. Эми 15 миңге ай сайын тоналка, паналка ала бербейсиң да. Сиздин азыркы иштеп жаткан ишиңизде канча айлык аласыз? Сыр болбосо. 15 тысяч. 15 миң. Демек жетпей калат. Жеткисе болот. Айына билбейм, норма болсо 50-30 болуш керек. 50 миңге демек жакшы жашаса болот. Сен студентсиңби? Же иштейсиңби? И то и другое. Экөөнү тең кыласың. Иштеген айлыгыңдан канча, иштеген жумушуңан канча айлык аласың? 15. 15 миң. Эгерде 50 миң айлык алсаң, аны эмнеге коротмоксуң? Ушу 15тен мындай көп нерсеге да толук жетпей калат да, мисалы үчүн ойлонгон эмелериңе ошо толук жетиштиргенге аракет кылмакмын. Өзүң үйүңдө турасыңбы же квартирадабы? Үйдө. Үйдө. Демек квартирага ижара акы бербейсиң. Жок, ошо квартирадабыз да эми. Квартирада. Квартирага канча кетет? Кийингенге, тамак ашка, сыр болбосо кыскача айтып койсоң. Квартира негизи кышта келип кымбат эле. Күнүмдүк эмеге да эметип калат ушу. Тамак аш, кийим, жол кире, тойлор болуп калганда кошумча. Ошондой тойлор болуп калса кичине кысылып каласың да, так нак жакшы. Азыр Кыргызстанда көп элдер иштебейт, көп адамдар кыйналып жашашат. Кыргызстанда өзүң окусаң, билим алсаң гана жакшы айлыкка иштей аласың. Менимче өзүңдүн профессияң боюнча окуу, сен канчалык жакшы окусаң, ошончолук көп айлык таап, өзүң карай аласың. Менимче билбейм, көбүнчө мындай азыр элдердин баары эле акчага карашат. Ошон үчүн билим алып, жакшы айлык таап, окуп иштеш керек. Ошондо гана келечегиң кура аласың, Кыргызстанды өнүктүрө аласың деп ойлойм. Азаматсыз ал оюңузда туура, бирок мындай болуп жатпайбы акыркы убакта? 1000 жакшы окусаң дагы акчаң же таанышың болбосо, практика көрсөтүп коюп атат, жумушка кире албай каласың. Ал учурда кандай болуп калат? Ал учурда таанышың болуп, көбүнчө эле кыргыз эли таанышы боюнча киришет. Ал үчүн билбейм, Кыргызстанда антсе оңой болбойт тааныш менен. Бирок главный азыр билим. Тааныш деп элдердин баары таанышына карайт. Андай нерсеге терс карайм мен. Эч кандай таанышың менен эмес, өз билимиң менен, өз ак эмгегиң менен кылышың керек бардык нерсени дейм. Ойлойм, мен оюнча ошондой ой. Баштапкы суроого кайтып келсек, орто эсеп менен канча айлык алсаңыз жакшы жашайсыз? Мен оюмча 20. 20 миң сизге жетет? Мен оюмча мага жетет. Жалгыз өзүңүзгө же үй бүлөңүз мененби? Жалгыз өзүмө го дейм. Жалгыз өзүңүзгө эле. Ал 20 миңди эмнеге коротосуз, сыр болбосо? Өзүмдүн өзүмө керектүү нерселерге колдоном. Ашыкча ысырап кылбайм. Керектүү нерселериме гана өзүмө мындай жакын нерселер, жакын өзүм кызыккан нерселерге алганга аракет кылам. Кийим-кече, баскан турган тамак аш дагы? Болду ошол эле. Косметика? Жок. Особо андай нерселерге кызыга бербейм. Косметика такыр колдонбойсуз? Колдоном. Бирок эби менен. Ооба. Өзүмдүн профессияма карата колдоном. Өзүм профессиям ошол тарапта болгондуктан колдонууга аракет кылам. Визажистсизби? Ооба. Эң кеминде бир 30 миң айлык болсо жакшы жашаса болот да. Кичине орточо жашаса болот. 30 миң деле аз. Мен өзүм бюджетте иштейм. Канча жылдан бери мынакей. Анан бирок биздин айлыгыбыз 10 миңге жетпеген. 7,5 миң, 8 миңден айлык алып иштеп атабыз ушуга чейинчи. 30 миң, 30 такыр эле аз чыгып атышат, чыгып аткандар. Мен чыга элекмин, Кудай шүгүр. Бир 30-35 миң ушундай болсо, эч болсо. 30-35 миң жалгыз бой адамга же үй бүлөсүнө жетет деп ойлойсузбу? Эми биздин Кыргызстан шартында үй бүлөсү менен жетсе керек деп ойлойм да. Үнөмдөп, эби менен колдонсо жетет. Колдонсо. Бир аз үнөмдөй, кысынбай, жакшы жашаш үчүн канча айлык болуш керек деп ойлойсуз?
Эми аны билбейм, аны айта албайм. Биздин шартыбызда, Кыргызстан шартында. Туура. Анткени Примерно 50-60 миңби же. бюджет иштейм билем. Кандай айлык, кандай эме кетип атканын баарын билем. Ошон үчүн өзүбүздүн шартыбызга жараша биз Американы ойлобушубуз керек, бөлөк жакта ойлобушубуз керек. Биздин шартыбызга жараша бир ошондой айлык болсо жетет деп ойлойм мен.